Ne kılayım? Boşluca kılayım, uğurluca kılayım. Yok boştan oradan. Алмазбек Ахунжанович, bizde Кадамжай, районда Кадамжай психоневрологиялык интернат бар да. Ошол жерде 230га жакын биздин оорулуу, инвалид, биз жарандар жатып дарыланат. Кечөө сот тармактарга чыгып кетти. Ошол жердин жетекчилери ушул биздин инвалидтерди аябысыз сабаган боюнча, бул баарыбыз билебиз, маалымат чыгып кетти. Мен ойлойм, эми бул биздин инвалидтерге кол көтөргөн бул айбандын иши да. Ушул боюнча тез аранын ичинде териштирүү жүргүзүш керек. Ошол жердин жетекчиси Асанова Айзада деген айым мурда Беловский психоневрологиялык социалдык стационардык мекеменин жетекчиси болгон экен. Ал жерде резонанс окуя болуп, биз бир инвалид жараныбыз каза болуп, жоопкерчиликке тартылып, сот кандай чечим чыгарган, ал бизге күмөн жаратат да. Ошол айымды кайсы министр жетекчи кылып койгон, мурда иштеп аткан абдан мыкты жетекчини алып, ушундай бир жоопкерчилик сезбеген айымды алып барып жетекчи кылып, кече абдан ушундай жаман окуя болду да, бул бүт сот тармактарга чыгып кетти.